Азыркы бийликке парламенттин таркаганынын кереги жок да. Эмне себептен? Себеби парламент азыркы бийликти колдогон бийлик. Ошон үчүн мен мындай саясий максатты көрбөй турам да. Парламентти таркатып жаңы шайлоо жарыялаганга. Эмне себептен көрбөй турам? Себеби ар бир шайлоо бул өзүнчө стресс, саясий риск. Мисалы үчүн ким гарант болуп, кепил болуп бере алат? Ошол эле бийликтин партиялары кайда бийликке келерин кепил болуп бериш кыйын. Экинчиден, ар бир шайлоонун жыйынтыгы менен ар бир өлкөдө, ошол шайлоо болуп аткан өлкөдө саясий опуртандуулук пайда болушу мүмкүн, саясий туруксуздук пайда болушу мүмкүн. Ошон үчүн мен ойлойм, азыркы бийликке парламентти таркатып жаңы шайлоо жарыялагандын муктаждыгы жок. Тажрыйба боюнча, башка мамлекеттердин тажрыйбасы боюнча качан мындай шайлоолор болот? Мисалы үчүн, бийликтеги партия жаңы шайлоого барышы мүмкүн, качан гана өлкө өнүгүп, электорат ошол партияны колдоп, ошол бийликти колдоп турганда, мына биздин рейтингибиз азыр жакшы болуп турат, шайлоого бара калалы дагы көп добуш алалы деген максат менен барышы мүмкүн. Барышат да ошентип. Бирок азыркы учурда андай шанс жок да. Андай шанс жок. Ошон үчүн мен шайлоо болот, жазында парламент таркайт дегенде көп эле ишене бербейм. Бул жөн эле сөз болсо керек.